апалар, урматтуу балдар, мына мен жаныма жаш болсо дагы өзгөчө, энергиясы күчтүү, Алла Таалага жакын, таква, Аманат Ак Ниет фондунун төрөгасы Медер Таксырды мен жаныма чакырдым. Бул киши бир эмес, бир нече ондогон, жыйырмалаган башына мусибат мүшкүл түшкөн үй бүлөлөрдүн жүзүнө күлкү, бактылуулук тартуулаган инсан. Бул жеңил эмес. Ар бир инсанга $60,000, $50,000 сарпталып дарылана турган адамдарга акча таап, демирчилерди таап, Индияга, Туркияга чейин алып барып, операция кылдырып, ошолордун үй бүлөсүнө күлкү тартуулаган инсан ушул жигитибиз. Бул жигиттин ишине биз ийгилик тилейбиз. Жакынкы күндөрү кыйналып жаткан апаларга, инсандарга арнап чоң комплекс бир нече үй бүлө жашай турган үй салып жатат. Кудай кааласа, ушул жигиттин дагы бир эки ооз сөзүн угуп коелук. Ассаламу алейкум. Жалпы жамаат, урматтуу коноктор, урматтуу устазыбыз, биздин дин алымыбыз Нематулла ажы буйруса, Алла Таалам ушул жумушка буйруп койгон экен. Аллахтын сүйгөн пенделери бүгүн бир жакшы дасторкон үстүнө чогулуп турабыз жалпыбыз. Буйруса, ар бир келген элибизге, конокторубузга чоң рахматыбызды айтабыз. Жана биз Түз багыт кайрымдуулук коомдук фондунун төрөгасы устазыбыз Нематулла ажы менен дайым биргеликте мына ушул ар бир жумушубузду кеңешип, сурап, эмне жумуш жасап атабыз, баардыгын ушул устазыбыз менен кеңешип турабыз. Ар бир ушу Индияга баратканда дагы, бейтаптарыбызды алып баратканда дагы устазыбыздан алдынан өтүп, дуасын алып, мына ошо кече күнү азыр айтып өткөндөй бир кичинекей кыз, аябай сейрек кездешкен, красный клеточный аплазия деген ооруга чалдыккан, 2,5 жашар бир Татынайым деген кичинекей кызыбыз. Бул кызды бир үй бүлө 12 жыл зарлап күткөн кыз эле. Кантип жакшы кылабыз, эмне кылабыз деп ушундай аябай ойлор болгон. Кудайга шүгүрлөр болсун, элибиз бар экен, журтубуз бар экен, элдин жардамы менен, мына ушундай устаздарыбыздын дуасы менен ошол Индияга канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Мына ушу мечитте дагы азыр айтып өткөндөй, ажекебиз өзү айтты, 20,000-30,000 каражатты биз кантип чогултабыз? Биз өзүбүз эле күчүбүз менен чогултпайбыз. Мына ушундай ажекелерибиздин жардамы менен, көмөгү менен, элге кайрылуусу менен, канчалаган мечиттерге, элибизге кайрылуусу менен мына ошондой иштер болуп келет. Мына азыр ошол кичинекей кызды мен бир чакырып коеюнчу. Татынайым, апасы келип койсоңуз. Мына ушул биздин Индиядагы 7 ай аралыгында өзүбүз 3 жолу барып келдик. 19 адамды апарып алып келиппиз. 19 адамга кеминде 20,000ден алды $50,000 каражат. Бул эмне деген чоң акча. Бирок эл бар экен, журт бар экен, көптү көрсөк өл болот экен. Биз бириксек, биз ынтымакташсак, мына ушундай жапжаш наристелердин өмүрүн сактап калат экенбиз. Бул чындык экен. Кээ бирине мындай жомок сыяктуу болот, бирок чындык экен, эл бар экен, журт бар экен, мына ушундай иштер болуп атат. Биз устазыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду мына ушул Түз багыт менен биргеликте мен ишенем, дагы да көптөгөн элибизге кызмат кылат деп. Анан бир баса белгилеп кетсем, мына ушул жерде улуулар, агалар, устаздар отурат. Бул кайрымдуулук фонддорду биз эмнеге муктажбыз? Биз бир гана сиздердин дуаңыздарга гана муктажбыз. Сиздер дуа берип, колдоп, бизге Түз багыт берип турсаңыздар, биз Кудай буйруса чарчабайбыз. Элибизге ушул Түз багыт менен биргеликте көп дагы да кызмат кылабыз. Сизге чоң рахмат ажеке, Алла разы болсун. Ден соолук болуңуз. Сиздин жолуңузду жолдоп, мына ушул иштер жасап атабыз. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Урматтуу Максат Бакирович, 1 минутка келип коесузбу? 1 минутка. Биздин ушул жерде отурган конокторубуз
мына биздин эң башыбызда турган инсан биздин депутатыбыз Максат Бакирович. Бул татын айым кызыбызды биз жакшынакай кылып дуа кылып узаткан элек, мына буту менен басып Индиядан айыгып келди. Эң кубанычтуу нерсе, Максат досум, бул медер биздин жамаатка бир үй тартуулап атат. Кудай кааласа, муктаждык болуп, кимдин пешенесине туш келсе, иншалла ошол үйдөн бирөө пайдаланат деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат, медер мырза. Алла разы болсун. Рахмат сизге.